Биз ижара акыны 20%ке түшүргөнгө өзүбүздүн баягы демилгебиз менен көтөрүп чыгып атабыз. Базарда иштеген соодагерлердин ижара акысын 20%га арзандатууга биз да даярбыз. Базар ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ал жайлар мамлекетке өтөрүү буга чейин УКМК төрагасы тарабынан эскертилген. Ошол эле маалда алар ижара акыларын төмөндөтпөсө, базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетиштүү экендиги айтылган. Ошол базар ээлери ар бир контейнерден ошол 300 000 сомго чейин арендасын алып турушат. Ошол эле мезгилде ошол жерде иштеген сатуучулар, жөнөкөй сатуучулар бир жагынан налог төлөө, бир жагынан аренда төлөө, бир жагынан шарттар түзүлбөй, чындыгын аларга өтө кыйын болуп атат. Мына ошолордун жашоо шартыны, ошолордун иштөө шарттарын өзгөртүш үчүн өкмөтүбүздө аракеттер жүрүп жатат. Мындан улам Каракол шаарындагы базарлардын администрациясы соодагерлер үчүн ижара акыны төмөндөтүүнү чечти. Биздин базардын жетекчилиги ушу биздин ижараны 20%га түшүрүп жатат. Биз абдан ыраазыбыз, өкмөткө ыраазыбыз. Ошо базардын жетекчилигине ыраазыбыз. Ошол аз да болсо 20% болсо дагы мен үчүн бул 1,5 миң сом экономия болуп калат экен. Элестеткиле, ошондо бул базарда көп киши отурат. Ошондо көп иштеп аткан кардарларга жеңилдиктер болот.